Сыбызгы өрүк алмурут жыгачтарынан жасалат. Бутагы жок жеринен сомдолгон жыгачты көзөп алуу керек. Сыбызгы түтүгүнүн тышы станокто жылмаланат. Азыркы сыбызгылар эки бөлүктөн турат. Сыбызгынын ар бир бөлүгүнүн учтары тегиз болууга тийиш. Аспаптын бөлүктөрүнүн кошула турган учтарына жарылып кетпеш үчүн шакек орнотулат. Аспаптын ичи канчалык жылмакай болсо, үн ошончолук таза чыгат. Жез түтүк орнотуу үчүн аспаптын бөлүктөрүнүн шакек тагылган учтарын кеңейтүү керек. Сыбызгынын көзөнөктөрүнүн орду үлгүнүн жардамы менен белгиленет. Көзөнөктөр ар бир көзөнөктүн өлчөмүнө карата түрдүү жоондуктагы үшкүлөр менен көзөлөт. Үн чыгаруучу көзөнөктүн түбүндөгү тыгын туура жайгашууга тийиш. Көзөнөктөр көзөлүп бүткөндөн кийин күүлөгүчтүн жардамы менен сыбызгыны тактап күүлөө керек. Астыңкы көзөнөктүн ичине ичке пластик түтүк жайгаштырылат. Күүлөнгөн сыбызгынын ичи тышынын лакталышы аспапты жасоодогу акыркы жумуш болуп саналат. Сыбызгыда муңдуу, ошол эле учурда көңүлдүү кайрыктар ойнолуп, үнү адамдын жан дүйнөсүн аруулап, жүрөгүн жумшарта алган.